Барыңыздарга салам, урматтуу достор. Сиздер менен түстүү тасма берүүсү жана анын алып баруучусу мен Айжамал. Сиздер менен болууга абдан кубанычтамын. Бүгүнкү чыгарылышыбызда IT тармагы англис тилинен которгондо маалыматтык технологиялар жөнүндө сөз кылабыз. Бизде аягына чейин киргиздер. Санарип көркөм чыгармачылыгы термини эмнени билдирет, билесизби? Дал ушундай аталыш менен Борбор каалабызда кызыктуу фестиваль өттү. Кененирээк кийинки сюжетти айтып беребиз. Как ваш? Кандайсыз? Кайдан болосуз? Дела отлично. Сонун, Алматыдан болом. Как вам в... Бишкек жагып атабы? Иш-чара кандай өтүп атат? Все прекрасно. Баары жакшы. Сонун. Абарай жагымдуу. Ты пахнут. Мен бул жерде мечиттерди тартам. Ошондой эле билирип чогултса болот. Грим да тарта аласыз. Бул Мехенди. Я изображаю. Мен өзүмдү тартып атам. Я узнала. Спасибо. Очень понравилось рисовать. Мага iPad менен сүрөт тартуу абдан жакты. Мен өмүрүмдө биринчи жолу тартып атам. Материалды сезүү боюнча кыйын, бирок абдан кызыктуу экен. Рожки понравились. Спасибо. Вообще-то... Негизи кулактар болуш керек болчу. Бирок мен аларды таппадым. Ошондуктан ушундай мүйүздү кийдим. Про Сижан из «Звездных защитниц». Сижан Легендалар Лигасы оюнунун атактуу коргоочусу. Шамал пайда болгондо анын жардамы менен ал душманга кол салат. Сегодня в образе кого, расскажите, а то я опять, наверное, не знаю. Алиса из «Страны чудес». Персонаж для тех, кто не играл, не дай бог, есть такие в Warcraft. Это... Бул жинди болуп калган Кызыл Ордендин инквизитору. Лица лишился. Бетинин жагымы менин кулагынан ажырады. Здоровья вам, крепкого. О, это нужно. Благодарю. За это вас не прокляну. Как приятно. Спасибо. 2 ноябрда Борбор каалада салттуу тарт күнү болуп өттү. Тарт деген кыргызча тартуу деген сөздөн чыккан. Демек, бул биринчи кезекте сүрөтчүлөргө, ошондой эле тектеш кесиптердин бардык өкүлдөрүнө арналган иш-чара. Аниматорлор, санариптик сүрөтчүлөр жана башкалар. Оюндардын, анимелердин күйөрмандары, косплей да бар. Фестиваль колледж компостун бир нече кабаттарында өтүүдө. Негизи кыймылдын баары 7-чи кабатта. Бул жерде сүрөтчүлөр аллеясы жайгашкан. Стикерлер, чиймелер, открыткалар, төш белгилер жана товарлар ярмаркасы. Если лениться, то $500 в месяц можно. Жалкоолонсоң, айыңа $500 чейин тапсаң болот. Эмгичил болсоң, көп таба аласың. Мен орточумун. Ленивый. Средний уровень. Как давно вы начали? Ой, я начала очень давно. Мен onu 14 жашымда баштагам. Азыр 18 жаштамын. 4-5 жылдан бери иштеп атам. Мен өтө сейрек иштейм. Маанайдан жана окуудан. Айына 15 000 таба алам. Бир чийме канча турат? 1000 сомдон 2000 сомго чейин сатам. От 1000 до 2000 сом. Здорово, хорошо. Спасибо за расценку. На этом рынке будем знать. Рисовала вообще, в принципе, с детства. Мен кичинекей кезимден эле сүрөт тартууну жактырам. Бирок профессионалдуу, аң сезимдүү түрдө мен 3-4 жыл мурун баштагам. Мага ылайыктуу экенин түшүнүп, кесибим боюнча кеттим. А может ли рисование, диджитал рисование стать действительно профессией, на которой можно зарабатывать? Вполне. Как продажи идут? Ну, вообще... Жаман эмес. Мен негизи аздырынча баардыгына ыраазымын. Мектеп кезимден тарта баштагам. Көптөн бери тартам. Адатта мага жаккан видео оюндар, каармандар, азыр аниме. Бул жерде мен стикерлеримди, плакаттарымды сатып атам. Россиядан жана Казакстандан жылдыздуу коноктор, артисттер да болду. Как вам Бишкек? Бишкектеги сүрөтчүлөр жамааты жактыбы? Но я, правда, еще не успел. Баары жакшы. Бирок мен чындап эле эч нерсе көргөнгө үлгүрө элекмин. Анткени биз 1 саат мурун келдик. Жолдо 7 саат болдук. Машинабыз бузулуп калды. Бирок баары жакшы. Алдыңкы кабатта лекторий, мыктылар аткарып атышты. Google'да иштеген биринчи программист Тилек Мамутов, белгилүү сүрөтчү Татьяна Зеленская. Эч нерсени жашырбай, билим менен бөлүшүп, аудитория менен ачык баарлашты. Наверное, где-то лет 14 было. 14 жашымда баштагам. 70-чи мектепке окугам. Google'да 11 жыл иштедим. Анан ал жерден кетип, Old Town деп аталган өзүмдүн компаниямды ачтым.
Биз адамдарга Google сыяктуу компанияларга кирүүгө жардам беребиз. Буга чейин 25 адамга Google, Facebook, Amazon, Microsoft жана башка ушул сыяктуу компанияларда толук убакытта иштөөгө жардам бердик. Убакыттын бир бөлүгүндү Кыргызстанда, бир бөлүгүндү АКШда, убакыттын бир бөлүгүндө саякаттайм. Мага көчмөндөр сыяктуу жашоо жагат. Человек все-таки в душе. Товарды сатып алдык, байлануу контакттар менен алмаштык. Жана баары менен тааныштык. Баары сонун болду. Кыйынтыктайлы. 3-чү тартты эң сонун өттү. Жок дегенде биздин эсибизде бул фестиваль албетте жогорку болуп саналат. Любим то, чем занимаемся и хотим. Биз өзүбүздүн ишибизди жакшы көрөбүз жана ал жөнүндө көбүрөөк адамдар айткыбыз келет. Анткени бул тууралуу канчалык көп адамдар билсе, рынок өсөт. Демек, ар бир адам жалпы ишке аракет кылышат. Компьютер адам ойлоп тапкан технология кылымынын эң баалуу жана маанилүү ойлоп тапкандардын бири. Компьютер эмнеден турат, кантип жасалат жана кандай иштейт? Илимий видео менен бөлүшөбүз. Компьютериңиз жөн гана монитор жана клавиатура эмес экенин биринчи жолу түшүнгөнүңүз эсиңиздеби? Мышканы чыкылдатуу менен видео оюндардын ортосунда сиздин идеяңызда кабыл алган, аны түшүнгөн жана аны ишке ашырган бир нерсе барбы? Бул эмне? Биз электрондун өлчөмүнө чейин кичирейип, мышканын ичине кире алабыз деп элестетип көрөлү. Мышканы бөлсөңүз, ал чындыгында абдан жөнөкөй машина экенин көрөсүз. Анын бир нече баскычтары жана кыймылды жана аралыкты аныктоо системасы бар. Сизде жарык жана сенсорлор менен бул өлчөөлөрдү жасай турган оптикалык мышка болушу мүмкүн. Бирок эски моделдер муну резина тобу жана бир нече пластик дөңгөлөктөр менен жасашкан. Ошол эле түшүнүк. Мышкаңыздын баскычын басканда, ал компьютерге анын абалы жөнүндө маалымат менен билдирүү жөнөтөт. Мышкаңыздын чыкылдатуусу кабыл алганда, ал негизги кирүү чыгуу подсистема тарабынан иштетилет. Бул подсистема компьютердин көзү, кулагы, оозу жана колдору сыяктуу иштейт. Негизи ал компьютерге айлана чөйрө менен өз ара аракеттенүү жолун камсыз кылат. Бирок ал ошондой эле процессорду ашыкча жүктөөнүн алдын алуу үчүн буфер катары иштейт. Бул учурда кирүү чыгуу подсистемасы сиздин мышкаңызды чыкылдатуу маанилүү деп чечет. Ошондуктан процессордун иши токтотот. Процессор же борбордук иштетүү бирдиги бүт компьютердин мээси. Мээңиз бүт денеңизди ээлебегенде эле, ЦПУ да бүт компьютерди ээлебейт, бирок ал бардыгына күч берет. Ал эми процессордун иши эс тутумдан көрсөтмөлөрдү алуу жана аларды аткаруу. Сиз тамкаларды терип атканыңызда, СРУ секундасына миллиарддаган нускамаларды аткарат. Ооба, секунд сайын миллиард. Экранда мышканы жылдыруу, саат виджетин ишке киргизүү, интернет радиоңузду ойнотуу, файлдарыңызды башкаруу жана башка көптөгөн нерселер. Сиздин компьютериңиздин СРУсу мультитаскер. Процессордун бардык иштери үчүн программалар бар. Мышка, саат виджети, интернет радио жана клавиатурада менен иштөө үчүн атайын программа. Ар бир программа Java, C++ жана Python сыяктуу адам окуй турган программалоо тилинде жазылган. Бирок адамдын программалары көп мейкиндикти ээлейт жана компьютер үчүн керексиз көптөгөн маалыматтарды камтыйт. Ошондуктан алар компиляцияланып, кичирейтилип, эс тутумда бирдик жана нөл битинде сакталат. СРУ мышканын бул чыкылдатуусун иштетүү үчүн инструкцияларга муктаж экенин түшүнөт. Ошондуктан мышка программасынын дарегин издеп, ал жерде сакталган инструкциялар үчүн эс тутумуна суроо талап жөнөтөт. Мышканын драйвериндеги ар бир нускамда туура тандалган жана аткарылган. СРУ монитор экранындагы баскычтын сүрөтүндө курсор турганын аныктап, эмне баскыч экенин билүү үчүн монитор программасынын эс тутумунан сурайт. Андан кийин СРУ баскыч үчүн программаны эс тутумдан сураш керек. Бул баскыч менен байланышкан видеону көрсөтүү үчүн СРУ кайра монитор программасына муктаж экенин билдирет. Экрандагы баскычты басууңуздун натыйжасында жарыктанганга чейин көптөгөн программалар бар. Ошентип, мышканын чыкылдатуунун жөлөкөй тапшырмасы компьютериңиздин архитектурасынын бардык маанилүү компоненттерине барууну билдирет. Перифериялык түзүлүштөр, негизги кирүү чыгуу системасы, процессор, программалар жана эс тутум. Күндөн күнгө техника дүйнө жүзү боюнча өнүгүп, өсүп, бул тармакта адамдар үчүн жаңы кесиптер ачылып жатат.
Ал эми Кыргызстандагы IT тармагын кандай келечек күтүп жатат? Бул суроого кийинки сюжетте жооп беребиз. Биздин аймакта кайсы кесиптер суроо талапка ээ? Бул адистердин белгилүүлүгү уланабы? Жана канча убакытка чейин? Жасалма интеллект жеңишке жеткенде келечекте программисттер жумушсуз калабы? IT тармагынын белгилүүлүгү уланууда. Жана жакынкы 5-10 жылда төмөндөөнү күтүүнүн кереги жок. Ну, в 2020 году снова не хватает программистов. 20-жылы программисттер жетишсиз. Мындан 20 жыл мурун Кыргызстанда, Бишкекте, балким IT тармагынын жалпысынан 10-15 адам гана болгон. 2-3 компания. И там 2-3 компании, да? Сегодня, на сегодняшний... Бүгүнкү күндө бир эле жогорку технологиялык паркта 81 компания иштеп, дээрлик 800 кишиге жумуш орундары ачылган. Ал жерде негизинен программалык камсыздоону иштеп чыгуучулар иштешет. Там трудятся. Жакшы программист Бишкекте иштеп, ошол эле учурда бүткүл дүйнө менен иштешип, бир нече миң доллар таба алат. IT адистин орточо эмгек акысы айына $800 $2000 долларга чейин. Более 80% это экспорт. 80% ашыгы бул экспорт. Жогорку технологиялык парктын экспорттун 40% Америка Кошмо Штаттары. Программистти бала кезинен тарбиялайбыз. Эгерде сиздин балаңыз математикалык ой жүгүртүүгө ээ болсо, робототехникага жакын болсо, балким сиздин үй бүлөңүздө келечектеги Илон Маск же BMW конструктору чоңоюп жаткандыр. И, значит, наш лозунг жить. Биздин уран Кыргызстанда жашоо жана бүт дүйнө менен иштеш. Ар бир үй бүлөдөн бир программист. 30-жылга чейин бизде 50 000 программист болсо, бул биздин экономикабыз үчүн чоң натыйжа болот деп ишенем. Огромный результат для нашей экономики. Өкүнүчтүү прогноздор боюнча 10 жылдан кийин учурдагы кесиптердин 80% жок болот. Таң калыштуусу, алардын арасында эксперттердин жана программисттердин айтымында веб-сайттарды жана мобилдик тиркемелерди иштеп чыгуучулар да бар. Бирок бир эскертүү: эски кесиптер жок болбой өзгөрүшөт. Вот вы знаете, вот... Азыр жасалма интеллект келип, көптөгөн жумуштардын ордун, анын ичинде программисттердин ордун алып калат деген талкуу жүрүп жатат. 90-жылдардын аягында, 2000-жылдардын башында биз IT тармагында карьерабызды баштаганда веб 2.0 келет деп көп сөз болгон. Веб-мастерлер деген кесип жок болот деп айтышчу. Возможно, там какая-то придет какие-то другие профессии. И многие говорили, вот что придет и так далее. И действительно, веб стал как платформой, появились социальные сети, появился iPhone. Андан бери веб-платформага айланды. Социалдык тармактар пайда болду. iPhone пайда болду. Кичинекей мини компьютер, iOS жана Android пайда болду. Оба, веб-мастерлер кесип катар жок. Бирок дизайнерлер, веб-дизайнерлер, iOS дизайнерлер, Android дизайнерлер, бир топ жаңы кесиптер пайда болду. Бир нерсе кетти, бирок анын ордуна башка бир топ келди. Ушло, но пришло в замену куча других профессий, да? Дагы бир сунуш: англис тилин үйрөнгүлө. Эксперттер жаңы технологиялардын аркасында дүйнө барган сайын кичирее турганын айтышат. Глобализация күчөйт. Бишкекте жашап бүт дүйнө менен иштешсе болот. Эмне үчүн жок? Помимо того, что нам нужны программисты, нам еще нужны англоговорящие программисты. Бизге англис тилдүү программисттер керек. АКШ, Европа, КМШ өлкөлөрү жана Азия менен иштешебиз. Мисалы, Жапондун компаниясы азыркы жогорку технологиялык паркка өздөрү келишип, жумуш орундарын ачып жатышат. Компаниялар Сингапурга, Кытайга, Түркияга жана башка иштешет. Дагы 2 япондук компания азыр сүйлөшүүлөр жүргүзүп жатат. Кыргызстанга келип, өз фирмаларын ачып, жумуш орундарын түзүшөт. Бул эмнени түшүндүрөт? 20-жылы да программисттер үчүн чоң суроо талап бар. Келечек технологияларда экендиги аныкталды. Ал эми көркөм өнөрчүлүгү техниканын аркасында бизге жакшы тартылган клиптерди тартуулайт. Ошондойлордун бирин көрүүнү сураштайбыз.
сезимим сага болгон тазарсын деп баспаймын тескери жаман жолго кир жугуп көңүлүмө калбасын деп таң эрте сайраган сүт ак менен талайлуу күндөрүм сурап келеми самаган бакытымдың сурап келем. Достошпой мичи тар жаман менен адашып ак жолумдан калбайын деби тоспоймун боронго көкүрөктү орутуп сезимимди албайын деп таң эрте сайраган күкүк менен талайлуу күндөрүм күтүп келеми самаган бакытымдың күтүп келем. Алсаң ийниңе бакан менен чагылып сулуулугуң айга жеткен сүрдөгөн жүрөктү көндүрө албай сүйүмдү айттыра албай айлам кеткен таң эрте сайраган булбул менен талайым мен сага ырдап келеми сүйүмдүү дастан кылып айтып берем. Таң эрте сайраган сүт ак менен талайым сен жактан сурап келеми самаган бакытымдың сурап келем. Сүйүмдүү дастан кылып айтып берем. Ал эми бүгүнкү IT тармагына арналган чыгарылышыбыз аяктады. Сиздерге кызыктуу жана пайдалуу болду деп үмүттөнөбүз жана кийинки чыгарылышка чейин коштошобуз. Сиздерди жакшы көрөбүз жана дүйнөдөгү бүт жакшылыктарды каалайбыз. Айжамал Мангелди түстүү тасма берүүсү. Саламатта калыңыздар.